Жагымдуу баанай тартуулаганга биз даптай турган учурубуз. Биринчи саатыбыздын алкагында элден чыккан мыкты таланттар жана ошондой эле биздин маэстро агабыз көптөн бери көрүнбөй, бүгүн болсо жадырап жайнап, жанына мыкты сулууларды чогултуп, таланттууларды чогултуп, коштоп колдоп келип калган экен. Андыктан биздин Таңкы тамаша программасынын маэстросы деп айтып койсом дагы жаңылбайм. Кубанычбек Эсеналиев агабыз келип калган учуру, сизге кол чабалат. Рахмат. Кандай келип алдыңыз? Көптөн бери жоксуз. Келиңиз эми учурашып алып кечебизди баштайлы. Кутмандуу таңыңыздар менен, урматтуу телекөрүүчүлөр. Баарыңыздарга кыштын алгачкы айын башталышы менен куттуктап, кыштын да өзүнчө берекеси бар, өзүнчө жакшы жактары бар. Сагынабыз кышында кар менен ойногонду, жана башка чана тепкен, лыжа тепкен дегендей. Ошо кышыбыз жакшы өтсүн, үйүбүз жылуу болсун деп айтмакчымын. Анан эми бүгүн ошо келип калдык, өзүңүз айткандай, көптөн бери деле эмес, бир аз мурун келгем. Анан анда сиз жок болсуңуз. Ошол анан бул ырчы айымдарды албалы даярдап келип калдык. Четинен тааныштырып берейин. Ооба, четинен тааныштыра кетиңиз. Сиз жакта отурган айым, сулуу айым Алмагүл Самудинова деген айым келди. Андан кийинки отурган койгон кызыбыз Гүлүмкан Кушбакова деген. Андан бери жакта кой отурган сулуу кызыбыз болсо Сонун бүбү Ашимова деген. Анан биякта кой отурган кызыбыз бүгүн мына биринчи жолу эфирге келип атат, тушообуз кезилип. Ушинтип мен бир ырдайт элем деп жүрчү эле. Амангүл Берикбаева деген сулуу кыз. Баракелде. Анан мени болсо өзүңүз тааныштырып коюңуз. Пирамида телеканал маэстросы нечендеген таланттарды таап, эл алдына чыгарып, мыкты ырларын аткартып, анан ар биринин өзүнүн тональностуна жараша, ар бири өзүнүн үнүнө жараша мыкты ырларды аткарып берген Кубанычбек Эсеналиев агабыз. Анан бул айымдарды көп суроо берем, дагы эле сурай берем. Каяктан кантип байланышып таап аласыз? Ыр дүйнөсү кенен дүйнө турбайбы? Анан эми бул жердегилер менен экөө менен, үчөө менен кийин тааныштым. Алмагүл менен болсо мурдадан таанышканбыз, алгачкылардан болуп. Дагы ошондой иш чарада, ошондой ыр чөйрөсүндө таанышканбыз анда эле. Анан айрымдар болот, өзлөрү Facebook'tan görüp, YouTube'dan görüp, anam birinden surayıp, anam uşu kişi men ırdayt elem dep turan keyin telefonumda alıp telefon çalışat. Siz men ırdasak kандай bolot dep. Jolu kaldı deyim. Jolu kalıp sırdat da görüm. Jakpagan jaktарын jaktыргыдай кылып оңдоп даярдайм. Анан эфирге алып келип жүргөнүм ошол. Анан баягы жер тамырынан эл тамыры деп коет го. Ооба. Анан ошо бири-бириз менен таанышып эле, мынтип эле тамырлашып эле, анан көбөйүп эле атабыз ушу четинен алып келип сиздерге чыгарып атабыз ушу. Буюрса. Эми бүгүнкү таңыбызда көбүнчө жандуу музыка болсун, андыктан келиңиз, кимден баштайбыз? Жакшы чыгармалардан болсун, жандуу музыка болсун. Алмагүл эжекебизден, Кайда кеттиң? Кайда кеттиң аттуу музыка менен, жандуу үн менен ыргактап кабыл алыңыздар. Жылай
Kayda жүрөсүң мени сүйгөн мени түгөйүн мени түгөйүн мени түгөйүн мени түгөйүн. Колчалар болсын, келіңіздер. Bir айлампаны жанду музыканын уланталыктаганын бираз маектешелге. Ким кисе, ким ырдайт? Күлүмхан Кушпакова деген айыбысыда берсин да. Келиңиз. Саламатсыздарбы, кутмандуу таңыңыздар менен. Мен кыргыз элине, жалпы эле мырзаларына биринчи эле Жигитай деген Сардарбек Жумалиев агайыбыздын ырын аткарып берем. Жакшы, келиңиз. Биз колдоп баштап туралы. Акыядан суалчу булагым бар Жигитай, айдын нуру төгүлгөн турагым бар Жигитай, аңгыбачы курбекер, ынагым бар Жигитай, Жигитай. Акыядан суалчу булагым бар Жигитай, күндүн нуру төгүлгөн турагым бар Жигитай, күйүк көчү курбекер, ынагым бар Жигитай, Жигитай. Ары бери өткөндө көз салбачы Жигитай, ар күнүнө качасы сөз салбачы Жигитай, арзыганым бар чыгар, кеп салбачы Жигитай, Жигитай. Арзыганым бар чыгар, кеп салбачы Жигитай, Паракелле, жакшы чыгарма болду, уланталык. Сонун беби Ашимова деген сулуубуз азыр ырдап берейин деп турат. Канесе, жалпы көрмандарыбыз менен учурашып алганан ырыңызды ырдап бериңиз. Саламатсыздарбы кыргыз калкым, кутман таң. Паракелле. Кыска нуска. Ошондой болуш керек. Келиңиз. Кайсыда ырдайсыз? Асанкалы Керимбаевдин жаштарга деген. Ошону берсин. Келиңиz. Жакшы чыгарма көрмандарга. Жашты кез жаңы кийимдей, эскерсе калар кийилбей, бозулам бойдон турбайсың сен бул жолу көтөп билбей, бозулам бойдон турбайсың сен бул жолу көтөп билбей. Кыяр сага
бале, ошолор болсун сизге. Жакшы чыгарма болду. Уланталык. Кайсы чыгарма болот? Ким ырдайт? Ашбек бек, Амангүл деген айымыз şu ырдайт элем деп эле ырдайт элем деп мына ырда деди мен ырда. Бүгүн тушоо кесип эфир, тушоо кесип ыр. Жакшы чыгарма. Майрамбек Осмоновдун сезимин ырдап берейин деп турат. Бантан кыз элим. Баракелде, болчалар болсын. Қошбек аға, сізге суроо болсын. Ушунча айымдар менен иштешесиз, анан ар биринин үйдүн, таналнастын, анан ар бир обонду кантип жаттайсыз? Рахмат. Кээде эстей албай кетесиз. Жакшы суроо болду. Эстей албай алган убактарымда эле болот, анан эми баягы калп эле балдырап салдырады башка бирөөнү ойной бергенден көрө уялбай эле эфирден эле сурайм кандай эле онун тияк кандай эле унутуп калган убактарда болот бирок ал аз убакта да. Анан мен кайын берген суроону сиз да берип коюңуз да. Ушунчалаган ырчылар менен жүрөсүз, анан ушунун баарын кантип эстеп каласыз депчи. Ансам эми музыка ыр дүйнөсү өзүнчө бөлөк бир керемет дүйнө экен болчу. Анан ошо ыр менен жашап, өзүм кесипкөй музыкант болбосом дагы, анан ошо ыр менен жүрөгүмдө ыр деп соғып турса, анан бала кезимден баштап ушул өнөрдү аркалап тубаза талантым, анан унутуп кала турган деле неме жок, эми баягы мен билип жүргөн ырларды ырдашат, анан эфирдин астында кичине чыгарда даярданып алабыз да. Ошо анан буларга да ыраазымын, ушундай болуп, мындай жакшы ырдап өнөр аркалап жүрүшөт. Сиздерге да чыгармачылык ийгилик каалайм, эфирден пайдаланып айтып коеюн. Сиздердин жамаатка да эфир каалайм, тунук эфир. Анан убакыт болобу болбой калабыз, айтып кал. Туура. Чоң рахмат. Эми экинчи айлампага келдик дагы, маеги менен уланталык, Кана кийинки айлампанын башы кайрадан эжекебиз баштайбы? Алмагүл. Алмагүл эжеке, келиңиз. Кайсы ырдан баштайсыз, кайсы чыгармаларды аткарасыз? Арзу. Арзу ырын
аткарып экен. Келиңиз кабыл алсаңыздар. Эжеке айтыңызчы, каяктан болосуз? Чыгармачылыкты качан баштадыңыз эле? Мен өзүм Кочкордун кызымын. Ошол жакта төрөлүп өскөм. Кочкорлуктар барбы деп коюңуз. Окуп жүргөн мектепте окуп жүргөн кезимде эле ыр кружоктора катышчумун. Анан кийин мектеп бүтүп иштеп жүргөндө дагы конкурстарга катышып жүрдүм. Анан үй бүлө бала бакыра убактылуу токтоду. Анан кайра уже ырдап чыгып баштадым. Ошол чыгармачылыкты токтотуп, ырды токтотуп анан кайра баштаганда кандай сезимдер келди? Жакшы болду. Эл аралап, элге чакырган жерлерге ырдап, баягы өзүңдүн ичиңдеги эмелердин баары кетип дегендей. Ырдаган сайын ырдагың келип мындай. Бир шайыр апалардын бирөөсү айтып калды, мен ар дайым эле ооруй берчүмүн, анан ушул кошулганда, топко кошулганда, ырдай баштаганда, гастролдоп, айылдарды аралап, ырдап, ушундай эфирге чыккандан баштап такыр оорубай калдым дейт да. Анысы кандай? Сизге дагы музыка жүрөгүңүзгө бир өзүңүзгө чоң бир таасир эткен турбайбы? Буюрса. Ырдабай калсаңыз өзүңүздү кандай сезесиз? Жакшы элебиз, ырдайбыз баары бир тойго чакырат тияк-тиякка дегендей болот. Ырдабай калсаңызчы? Элестете аласызбы ырдабай каламды? Ырдагыс келет. Дагы эле келет, жакшы. Эми кийинки ырлар болсун. Кадайса
Маэстро ким ырдайт? Азыр эми Гүлүмкан Кушбакова деген айым ырдап берсин. Буларын мен жакында эле кандай эле онун башы? Ошондогу жанган от. Ошондогу жанган от деген айым ырдагандай. Жалпы күйөрмандарыбызга жаңы туруп шайдын үстүнө отурган күйөрмандарыбызга да карнайлык кана эмесе жакшы чыгармалар сиздердин урматтарыңыздарга. Жылаткан илеримден кочак бошоп, жылдызың карегимден жанатмага. Жылдызың карегимден жанатмага. Эмале, ушундай битирип керек эле, жакшы. Сиз ушунчалык ар бир нотага түшүп ырдайт экенсиз, музыканы сезет экенсиз. Атайын музыканы үйрөндүңүз беле ырдаганды? Вокалга бардыңыз беле же ошондой университетте окудуңуз беле? Өзүңүз жөнүндө айтыңыз. Жок, музыкалык билимим жок, вокалга барганмын. Анан бир аз сабак алганмын. Жан дүйнөм өзү сезип, өзү ырдайт. Ошол сабак алганга чейин өзүңүздүн оюңуз боюнча жакшы да чөйлеңиз. Сабак алгандан кийин кандай өзгөрүүлөр болду? Вокалга баргыча мен өзүмүн кандай ырдасам ушундайларды да билчүмүн. Вокал башка экен. Анан кийин өзүм кесибим боюнча мугалиммин. Айылда бир аз убакыт иштегенмин, шаарга келип иштеген жокмун. Жеке ишкер.
Анан азыркы тапта мындай дагы алдыга койгон максаттар барбы? Ыр жаздырып, азыр клиптерди көрүп атабыз, клип тартырып дегендей. Буйруса бар. Али дагы алдыда бар дагы. Эми рахмат сизге, кийинки чыгарманы уланталык. Эжеке зырдап береби? Кайсы чыгарма болсун? Бедияровдун тарыным сага бул ирет деген. Келди, жакшы чыгарма. Топ. Anuturgay kızıl çok vurdu. Azapı mağa emine hayrına gelsin çok vurdu. Azapı mağa emine hayrına gelsin çok vurdu. Sıraytıp sırrım çeçemde sızdasan İsa'ga yeterli. Sıraytım yenene gelsem de sırdaşa vay getemli. Sırmadım yenen gelsem de sırdaşa vay getemli. Tadına sulu yüzünü tarınıp kaldım bu yürek. Tadına sulu yüzünü tarınıp kaldım bu yürek. Tadına sulu yüzünü tarınıp kaldım bu yürek. Tarınıp kaldım bu yürek. Vale. Жақсы шығарма алды. Эжеке, сіз айтыңыз, сіздің музыкалық біліміңіз бар ұқсайды, ушунчалык образға кирип, нақты артист экенсиз. Жоқ, музыкалық сабағым жоқ. Качан баштадыңыз эле ырдап? Ырдағаныма көп жыл болуп калды. Ошондон бери канча ырды ырдадыңыз? Азыркы тапта деле сиздерге чакыруу көп болуш керек, тил жака чакырып, бул жака бизге кошул деп бери тарткан. Анан оюңуз боюнча азыркы тапта кандай багытталайын деп атасыз? Дагы алдыга кандай пландарыңыз бар? Чакырган жерлерге барып турабыз. Кыз атуу болуп, келин алган тойлорго чакырган жерлерге барабыз. Алдыга койгон максатым ушул вокалдан сабак алуу, анан жакшы ырдоо. Өзүңүз эле азыр эле вокал албай эле жакшы ырдайт экенсиз го? Вокалдан сабак алып элекмин. Кыз аты деп калдыңыз. Кошок айта аласызбы негизи? Жок. Кошоктун аябай дадасын айтат. Жакшы айтат кошок. Негизи. Өзү кошок ылайыктуу үнү да.
негизи узатууларда Тамаша. Элде туруп тамашалап атабыз. анысы кандай мейли. Бирок кантсе дагы жакшы да айткансыз, жакшы чыгармаларыңыз болду. Эми алдыда дагы кандай пландарыңыз бар? Мындан дагы эле ырдап жүрө бересизби же дагы ыр жаздырасызбы, клип тарттырасызбы? Өзүмдүн оюмда өзүм ыр жазам. Ошо ырларыма оон чыгартып, өзүмдүн ырларымды ырдап чыкканга аракет кылайын деп атам. Буюрса, алдыда. Буюрса. Кубанычбек агабыз дагы обон чыгарып берсе, буюрса алдыда. Буюрса. Обязательно. Чогуу отуруп алып, тиги Ушул жерден презентация кылсак эфирде. буюрса, анан клип тартсаңыздар, биз тартып берсек, жайына же тартып берсе, Жакшы тилек. Азырынча ошол акындардын ырларын жеткире ырдаганга аракет кылып атам. Жакшы, рахмат. Келиңиздер, эми узаталык ырдестени, ыр чөйчөгүн. Алтымыш Кадыровдун Аясаң болу деген. Жакшы чыгарма. Бийлеп, жакшы малайда олтуралы, келиңиздер. Аясаң болу. Бул эмесе? Кечиресиздер, урматтуу телекөрүүчүлөр. Мына ушундай жаңылыштар болот, көрдүңүзбү? Эчтеке болбойт. Canımdan öpsün cılmayıp, yalvarayım seni konçayıp. İşleri sırrı ayıp olmay, yürüsün aşk çekimdayım. İşleri sırrı ayıp olmay, yürüsün aşk Önündü yaxşı görümün, gözü seni suyumun. Öl bolup ömür ösüne, sütün aksağa dileğim. Öl bolup ömür ösüne, sütün aksağa dileğim. Oyunu benim tamada, dolarım seni samada. Yıllık sayın yıl dedim, yaşlarım büyüdü barada. Yıllık sayın yıl dedim, yaşlarım büyüdü barada. Kaydırma benim sırlarım, azaptan köşkte hırlarım. Ağlandırın bay göbelim, ayasın acırgalım. Ağlandırın bay göbelim, ayasın acırgalım. Ağlandırın bay göbelim, ayasın Ayaylı. Эми сизге эле суроо болсун, канчадан бери ырдап жүрөсүз? Мынакей бүгүн эфирге чыкканыңыз ошо кесүү болуптур. Буга чейин дагы ырдап эле жүрдүңүз беле же жакын эле баштадыңыз? Жо, мен өзүм Арбаш районунун Акмойын деген айылдан болом. Анан бул агайды, Кубан агайды ютубтан көрүп эле кызыгып жүрмүн да. Кандай бактылуу аялдар ырдайт, кандай бактылуу деп Мен дагы бактылуу болгум келет деп. Анан таң калдым, деп анан көп көрүп калдым, анан Гүлүмкан менен таанышып калдым. Гүлүмкан менен таанышып калдым, анан агай эметти десем, сразу эле давай деди, мен так эметчи эмесмин. Анан жөн эле кыңгылдап ырдай берчүмүн, анан агайга рахмат, Алла ыраазы болсун. Ырдатпагандар деп калабыз. Анан ырдаган жактыбы? Жакты. Артист болгон кандай экен? Мен деле бактылуумун деп эсептеп атам, жакшы экен, эми ага аракет кылып.
Ушинтип элге чыгып ыр дайым эфирге чыгам десе үйдөгүлөр каршы болгон жокпу? Жок. Колдоштубу? Эң башкысы. Аябай. Азыр көрүп атышабыз сизди. Көрүп атышат. Андай ысык салам болсун эжекебиздин жалпы туугандарына, жалпы ат башыга бүгүн жалаң нарындыктар чыгып турган учур экен, андыктан баарыңыздарга ысык салам болсун. Эми 3-чү айлампаны баштайлык. 3-чү айлампадан кимиңер? Кайдан эле? Күшөдесиң. Жакшы чыгармалар болсун, жакшылар болсун, ким даяр болсун. Сиделер. Жакшы чыгармалар көрөрмандарыбызга. Жиде жыты деген бир эски чыгарма бар. Ретро деп коебузбу? Ошону Алмагүл мында берейин деп турат. Келиңиз. Жакшы чыгарма экен ретро, Убакыт аз калды, бири-бирден ырганга жетишелик, Жакшы чыгармалар болсун, эми эжеке өзүңүз жөнүндө бир аз кыскараак айта кетпекпи. Сиз да анарынан болосузбу? Жок, мен Ош областынын Өзгөн районунун Шоробаш атайынан болом. Баракелди. Ош эли барбызбы? Сиздер дагы колдоп коштоп турдуңуздар, бийлеп ырдап, эжеке мурдап аткан эмесе. Анда эмесе кыргыз элибиздин тарыхын улай Казыбектин казалы деген ырды аткарып берип коет. Келиңиз, жакшы болот. Ушул Казыбектин казалы дегендер көпчүлүккө жагат да. Анан мага да Facebook'тан, даже YouTube'да каналымдан деле ошо элдер суранып жатышат. Ушул ырды көп жерге барсаңыз, каяка алып барып, каяка эфирге чыксаңыз, ушуну уккандан тажабай сырдап берип турсаңар дейт да. Анан ушу бүгүн азыр күнүгөлөрдө беремби дегенден ушуну ырдап койчу деп элдин суроосуна да жооп бериш керек да. Комментарийге жазат, Сизге астына YouTube'га, Жакшы. Келиңиз. Казыбектин казалы.
байлап жүрдік бір кезде, арбын малды төлдетіп байлап жүрдік бір кезде. Еліктіріп күлікті байлап жүрдік бір кезде, ел ішінде еркелеп сайрап жүрдік бір кезде. Қымбат балы киімдің ай киіп жүрдік ей бір кезде. Қазыбектің қазалын көрген жер қалазабын, ұлы көштің бұлырын ұрпақтарға жазалы, ұлан талын ей қазалын. Арқасы менен атаны дулап жүрдік бір кезде, адымдан арқар қуалап қунап жүрдік бір кезде. Жыбылжытып жорғаны билеп жүрдік бір кезде, жергесі менен аялды билеп жүрдік бір кезде. Қызыл тазыл өргөгөн ай кирип жүрдік ей бір кезде. Қазыбектің қазалын көрген жер қалазабын, ұлы көштің бұлырын ұрпақтарға жазалы, ұлан талын ей қазалын. Ақталанып ақшабын қырдап жүрдік бір кезде, ат башының тоғойында ойнап жүрдік бір кезде. Орта сырты соң көлді араладық бір кезде, қайын жұрт қалқа болор деп қараладық бір кезде. Оларға жүректің ай жараладық ей бір кезде. Қазыбектің қазалын көрген жыр қалазабын, ұлы көштің бұлырын ұрпақтарға жазалы, ұлан талын ей қазалын. Қара судан қазулап бойлап жүрдік бір кезде, қалбасақ деп қатардан ойлап жүрдік бір кезде. Жатыр көлдің төрінде ырдап жүрдік бір кезде, өргөн бүркемесін айдап жүрдік бір кезде. Қымыз içip құйрық бор чайнап жүрдік ей бір кезде. Қазыбектің қазалын көрген жыр қалазабын, ұлы көштің бұлырын ұрпақтарға жазалы, ұлан талын ей қазалын. Қазыбектің қазалын көрген жыр қалазабын, ұлы көштің бұлырын ұрпақтарға жазалы, ұлан талын ей қазалын. Ұлан талын ей қазалын. Ұлан талын ей қазалын. Ебали, қолшалар болсын. Негедір барды қырларыңыздан дағы ұшы Қазыбектің қазалын айғай соңырдайсыз. Мына сізге де жағып қалды қарамаш. Мадай маны жақшы. СМС-терді шетінен оқой кетелі. Саламастарбы, Нурлан Кутмантаң, айымдарға игілік бұлбұлдай үндері өшпөй, аман болсын, біз сілерді жақшы көрөбүз деп жазған екен. Кутмантаң Пирамида каналының жаматы Нурлан эфирин тұнып, көңілің жарқырып атқандай, таңдай болсын, аман бол. Берекем Ерлан Қайда абдан сағындық құланға
ийгилик өркүнүң өссүн, кара болжадан деп жазган экен. Рахмат. Ерлан эми эфирде чыгат, съемкаларда жүрөт. Салам пирамида, ишиңиздерге ийгилик. Кочкорлук айымга салам Кочкордун кайсы айынан болот экен? Айындардын баарына ийгилик деп жазган экен. Кочкордун айынан болосуз. Кочкордун соңку сакыздык көп жер. Жооптуктук. Кутмантон Кочкорда нарында теңир тоонун кызы тура дейт. Нарын суусундай үнү тунук, теңир тоонун назик нарын суусундай тунук үндүү кыздар тура. Бар болгула деп жазган экен. Кутмантаң өнөрүңүздөр өркүндөй берсин. Кандай сонун таң эртеден жандуу үн менен үрүккан азаматсыңыздар, айымдар Жалал-Абад шаарынан жазыптыр. Саламатсыңбы Нурлан, Кутмантаң, Шайра апаларга ден соолук, ишиңиздерге ийгилик бар болушун, бай болуштун маанайлары ар жарык болсун, талантына таазим. Бардык эле аял ырдай үрбейт, Айнура кум төбө айылан деп жазган экен. Ой баракелде, абдан сонунарда айткан, жийде жытын баракелде дейт. Нарындыктарга чоң салам, Кочкорлуктардан Айнура, Оштуктарга андан дагы чоң салам эжеке деп жазган экен. Кутмантаң пирамида каналына ошондой эле Нурлан жайына иш күнүңөр ийгиликтүү өтсүн. Ошону менен бирге сиңдим Элнура Мединаны туулган күнү менен куттуктап, чын ден соолук, узун өмүр, бактылуу жашоого алып келген жалпы эжелер жана агай куттуктап коюшсунчу. Чоң рахмат Бишкектен таэжеси Мира деп жазган экен. Бактылуу болсун, бактылуу болсун. Сиздер болсо SMS билдирүүлөрдү жаза бериңиздер. Биздин WhatsApp номерибиз экрандан алдына чыгат, ошол жака номерди терип биз менен түзмө-түз байланышсаңыз болот. Андыктан бар болуңуздар, аман болуңуздар дейт. Бул жакта Кубаныч агабыз куттуктап койсунчу деп суранып атат да. Ушун менен убакыт чектелип калыптыр. Эфирибиз жыйынтыктайлык. Эркин микрофон. Аты ким экен? Ошол аты ким экен? Бул жакта Элнура дейт. Элнура Медина туулган күнү экен. Сизди куттуктасындар. Эмесе ошо Медина кызыбызды бүгүнкү туулганы менен куттуктайбыз. Келечеги кең, ден соолугу чың, ыймандуу, акылдуу, туруктуу, эл жерибизге пайдасы тийген жакшынакай кыз болуп чоңойсун, бактылуу болсун, өмүрлүү болсун. Ошол аны тапкан ата энеси сиздер да бактылуу болгула. Анан жалпы кыргыз элине тынччылык каалайм, токчулук каалайм. Жерибизде, элибизде журнализм болсун деп. Oradan алыс бололук. Сиздердин эфириңиздерге да тунук эфир каалайм. Ушундай өнөрпоздордун менен элдин ортосунда көпүрө болуп жакшынакай өтүп бератасыздар. Сиздин ишиңизге да ийгилик каалайм, кадр сыртындагыларга да каалайм. Рахмат. Эми ырдатып беретелик кечкеле. Анан убакыттын тардыгына байланыштуу эркин микрофон берелик дагы, ошону менен жыйынтыктайлык. Кана эркин микрофон. Жалпы кыргыз элине аманчылык. Мына шайлообуз жакшы өттү. Эми шайланган депутаттарыбыз эл үчүн, жер үчүн жакшы иштеп берсин. Силерге да тунук эфир, ден соолукта аман болгула. Биз да ырдап эфирге чыгып туралы. Кыска нуска айтып. Сиздердин жамаатыбыздарга терең ыраазычылык айтабыз. Куттуу төрүңүздөрдөн орун берип, чакырып турганыңыздарга абдан ыраазыбыз. Кыргыз элим тынч болсун. Кыргыз элиме аманчылык, элимде тынччылык болсун, токчулук болсун. Сиздерге да чоң рахмат, чакырып туруңуздар, биз келип туралы. Рахмат, келиңиз. Сиздерге дагы чоң рахмат. Кыргыз элиме ден соолук берели. Баракелде. Качбек байке. Бактылуу бололук, сиздердин ишиңизге ийгилик, кыздарыма чыгармачылык ийгилик, жана ошондой эле көптөгөн ыр сүйөрмандарына баарына чыгармачылык ийгилик каалайм. Жерибизде тынччылык болсун. Сиз бизди унутпай бат-баттан келиңиз. Жаңы айымдардан алып келип туруңуз, Буйруса, буйруса. Албетте, сиздер дагы ушинтип ырдаңыздар келсе, Кубанычбек Эсеналиев деп